Саламатсыздарбы, Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандын биринчи президенти Орусиянын журналисттерине маек берип, Кыргызстанга келерин айтты. Сиз мекениңизге баргыңыз келеби, ага эмне каршылыктар болуп жатат деп суроо беришти. Мекениңизди сагындыңызбы деген суроолоруна мындайча жооп берди. Эч кандай формалдык каршылыктар жок, бирок мага каршы информациялык чабуулдар болуп жатат. 13 жыл мурунку калп маалыматтарды, жалган жалаларды кайрадан айтып чыгышууда. Алардын айтуусунда мен жарым тонна алтын уурдаган экем. Бирок мен Алмазбек Атамбаевдин учурунда Кыргызстанга бара алган эмесмин. Эки бир тууганыма топурак сала алган жокмун. Мага ачык эле болгон аэропорттон кармаласың деп. Азыркы бийлик мен жөнүндө бир да жолу мага пикир айткан жок. Мага карата ачылган кылмыш иштери токтогонуна 12 жыл болду. Ошондой болсо да ушул убакытка чейин мен жөнүндө туура эмес маалыматтарды окуп угуп калам. Мен өз кесибимде иштеп, сүйүктүү ишим менен алекмин. Өзүн жеңүүчү сезгендер бийликтен кетип калышкан деп кошумчалады мурдагы Кыргызстандын президенти. Мурдагы вице-премьер-министр геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Дүйшөнбек Зилалиев дагы бир кылмыш ишине байланыштуу шек саналууда. Башкы прокуратуранын басма-сөз кызматы Зилалиев коррупцияга аралашкан жөнүндө иш иликтене баштаганын 20-августта маалымдады. Бул кабарды анын адвокаты Талайгүл Токтакунова Азаттык радиосуна бышыктады. Иштин чоо жайы 2015 жылы Сурима казган Хуасин компаниясына лицензия берүүдөгү жемкорлукка байланыштуу болуп жатат. Бул инвестициялык компанияга кыргызстандык Субихи Пархати жана кытайлык Хонфе ээлик кылары айтылууда. Субихи Фархати мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка тиешелүү илимий өндүрүштүк форум ишканасынын тең шерик негиздөөчүлөрүнүн бири катары аталып жүрөт. Прокуратура Хуасин компаниясына лицензия берүүдө жасалма тендер менен баалар төмөндөтүлгөнүн, ага Атамбаевдин тиешеси болгонун маалымдады. Зилалиевдин адвокаты ал өз алдынча эч качан чечим кабыл албай турганын, лицензия берүү жааматтык чечим болорун айтты. Хуасин компаниясы чаткалдагы Сурма кенин казууга лицензия алган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Зилалиевке 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган үчүн мыйзамсыз баайоо беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Тарапкерлери муну саясий куугунтук катары сыпатташууда. Орусиялык BC компаниясы Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөнов менен байланышы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Ишкананын расмий өкүлү Юрий Катютин 20 августта Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бул тууралуу интернетте тараган кабарды фейк катары мүнөздөдү. Бул фейк маалымат. Сынакка катышканда бул документтерди көрсөткөнбүз. Бул жерде бардык акционерлердин тизмеси да келтирилет. BC компаниясы Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорунун 2 этабы боюнча 5,7 миллиард сомго бааланган тендерге катышып жаткан 3 ишкананын бири. Сынактын жыйынтыгы 23 августта белгилүү болот. Утуп чыккан компания Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео байкоочу жабдуу орнотуп, жол эрежесинин бузулушун каттайт. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель окуяларынын учурундагы оор кылмыштар үчүн айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө сыртынан кесилген. Кийин ал Даниил Урицкий деген ат менен Беларуста иш жүргүзөрү кабарланган. 20 августта социалдык түйүндөрдө BC компаниясы Данияр Үсөновго таандык деген маалымат тарады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы делген жигит Суусамырга аңчылыкка барып, капыстан өзүн бутка атып алып каза болгонун Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина 24 жаштагы Миржан Курманбек уулу спецназ аскерлеринен таяк жеп каза тапкан боюнча маалымат түшкөнүн айтып, партиялаштары текшерип жатканын жар салган. Мындан улам саламаттык сактоо министрлиги Борбор калаадагы жана Кой Таш менен Арашан айылдарындагы мекемелерди текшерип, Карамушкинанын айткандарын төгүндөгөн. Бул маалыматты УКМКдагы четке каккан. Андан кийин Карамушкина кайра билдирүү жасап, Курманбек уулу жаракат алгандан кийин таласка качып барып 2 күн жаткандан кийин абалы оорлошуп ооруканага түшкөнүн айткан. Бирок абалы жакшырбай каза болуп калганын билдирген. Саламаттыкты сактоо министрлиги таластагы мекемелерди дагы текшерип, маалымат тастыкталбагандыгын жар салган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ведомство 24 жаштагы Миржан Курманбек уулу каза болду деген маалыматты тыкыр текшерип, ал кырсыктан улам көз жумганын аныктаган. Акыркы маалыматтар боюнча 1996 жылы туулган Миржан Курманбек уулу кырсыктан улам Суусамыр өрөөнүндө
каза тапкан. Анын сөөгү 11 августта жерге берилиптир деп айтылат маалыматта. Иликтөө учурунда маркумдун атасы Курманбек Шабданов уулу 8 август күнү анын атына жазылган 12 калибрдагы куралды алып Сусамыр өрөөнүнө аңчылык кылууга жөнөгөнүн айтып берген. 9 август күнү Миржан Капыстан өзүнүн бутун өзү атып алган. Ооруканага жеткиргенче кансырап жолдо каза тапкан. Белгилүү болгондой, анын сөөгү 11 август күнү Талас районундагы жерге берилген. Кырсык тууралуу укук коргоо органдарына маалымат берилген эмес деп айтылат маалыматта. Учурда аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине каттоого алынды. Алдын ала иликтөө иштерин Жайыл жана Талас райондук ички иштер башкы башкармалыгы жүргүзүүдө. Милиция кызматкерлери маркумдун туугандары менен айыл тургундарын суракка алууда. 12 калибрдагы курал Миржан Курманбек уулунун атына жазылганы тастыкталды. Ички иштер органдары тарабынан сөөктү эксгумациялоо маселеси көтөрүлдү. Ооруканада жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бүгүн жубайы Малика Арстанбекова менен жолукту. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигинин адвокаты Нурбек Токтакунов билдирди. Жактоочунун айтымында Исаковду көрүүгө туугандарынын ичинен бир гана келинчеги уруксат ала алган. Ал жолдошу менен кезигип, жанында 3 саат отуруп чыккан. УКМКнын тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министрдин абалы начарлап 16 августта ооруканага түшкөн. Аны көрүүгө келген жубайын палатаны кайтарып турган УКМК кызматкерлери киргизбей койгон. Белгилей кетсек, Сапар Исаковдун баш коргоо чарасынын узартылышы боюнча жактоочулардын даттануусу бүгүн саат 16:45те Бишкек шаардык сотунда каралат. Негизде сотко Сапар Исаков өзү катышышы керек, бирок ал ден соолугуна байланыштуу бара албайт. Жараянга жактоочулары катышабыз, деди Токтакунов. Исаковго омуртка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Ушул тапта ал улуттук госпиталдын неврология бөлүмүндө жатат. Белгилей кетсек, Сапар Исаков 2018-жылы 5-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө амалдары аяктаганга чейин камакка алынган. Ал коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Исаков 2013-жылы президенттин аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси кызматында турган кезде Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн кызматтык абалын пайдаланганы айтылууда. Кече 19 августта Кыргыз өлкөсүнүн демократиялык коомчулугунун өкүлдөрүнүн атынан саясаттануучу Табылды Акеров Эркин Европа радиосу, Азаттык радиосу, радио уктуруу уюмунун президенти Джейми Флайга кайрылган ачык катты социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Анда Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбордук Азия кызматынын башчысынын милдетин аткаруучу Венера Жуматаева коррупцияга, бийлик, саясатчылар саясий топтор менен тил бириктирүүгө жердешчиликке айыпталып, калыстыктан тайып кеткен деген жүйө менен ага текшерүү жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылуу жасалган. Тармакта Венера Жуматаева тымыздын кызматташуу акысына Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда андан хан сарай алган деген маалыматтар тарап жатат. Мунун калпчы чын экенин тыкыр текшерүү керек деп жазылат кайрылууда. Андан ары Венера Жуматаева редакциянын ичинде кадрдык башкарууда жердешчиликке басым кылары айтылат. Жетекчилик кызматтарга Жуматаева Ысык көл облусунан чыккандарды коет деп кайрылууда айтылган. Ошондой эле кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу жазылып, айрым журналисттеринин бир кезде мамлекеттик кызматта иштегени белгиленген. 2013-жылы Жуматаева Бишкектеги бюрого жетекчи кылып Каназаровду дайындаган. Ал өз учурунда ага чейин мурда президент Роза Отунбаеванын басма сөз катчысы болуп эмгектенген. 2016-жылы Темир Сариев өкмөт башчы болуп турганда басма сөз катчысы болуп иштеген Бакыт Асанов Азаттыкка кайра ишке алынган. Бишкек бюросунун учурда жетекчилеринин бири Бүбүкан Досалиева 2010-2012 жылдары президенттин аппаратында мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссияны башкарган деп кайрылууда жазылат. Ачык каттын жыйынтык сөзүндө анын авторлору Эркин Европа радиосу, Азаттык радиосу, радио уктуруу уюмуна караштуу Кыргыз редакциясынын ишин жакын айлар ичинде жогорудагы маалыматтар боюнча текшерүү керектигине чакырышкан. Кайрылууга саясаттануучу Табылды Акеровдон тышкары Жогорку кеңештин экс-депутаттары Бегалы Наргозуев, экс-губернатор Бектур Асанов, коомдук ишмер Манас Саматов, журналист Адилет Айтикеев да кол койгону белгиленген. Бул боюнча Азаттыктын Бишкектеги жетекчиси Аида Касмалиевага байланышканыбызда. Бул тууралуу комментарий бербейбиз, комментарийсиз калтырабыз деген жообун узатты. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбордук Азия кызматтарынын башчысынын милдетин аткаруучу Венера Жуматаева жогоруда билдирүүлөргө жоопту жеке баракчасына жазды. Арызда жазылган жердешчиликке көңүл бурат деген боюнча ал төмөндөгүлөргө токтолду. Ооба, мен Ысык көлдө төрөлгөм, 7 жашымдан бери Фрунзе шаарында окудум, тегим сары багыштан, андыктан таза кандуу ысык көлдүктөр эмеспиз. Сокулукка турмушка чыккам, алардын жердиги Таластан. Атам апам тараптан да туугандарыбыз Ошто иштегендиктен Ошко бала кезден бери барып турам. Активисттер санап өткөн кесиптештерим мен жетекчиликке келгенге чейин эле мурда жетекчилик учурунда алынган. Жамааттын курамы мен иштеген 9 жыл ичинде кеңейди. Барып көргүлө, өлкөнүн бардык аймактарынан журналисттер иштейт.
башка улуттун өкүлдөрү да бар деп жазды ал. Билими тууралуу айтылган кептерге билим жана интеллект дипломдун санында эмес, адамдын мээсинде башында болот деген жообун узатты. Атамбаев ага үй алып берген тууралуу маалыматтар тарап жатат деген боюнча Жуматаева төмөндөгүлөрдү билдирди. Бишкектеги 4-кичи райондо 2 бөлмөлүү батирибиз бар болчу. Ошону сатып 2 досубуз менен биригип Арча бешиктеги бир чакан жерге 3 үй бүлө чогуу бир чоң үй салып, 3 жагынан эшигин чыгарып алганбыз. Ар бир үй 150 чарчы метрден 3 жылда салып бүтүргөнбүз. Менин жолдошум, уулум, кызым баарыбыз иштейбиз. Акчабыз эч кимден сурабай жашаганга жетет, Кудайга шүгүр. Президент Сооронбай Жээнбеков насыя берген мекемелерде аймактарга көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. Бүгүн мамлекет башчысы Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Кепилдик фондунун, Айыл банктын жана РСК банктын жетекчилерин кабыл алды. Өлкөнүн негизги финансы институттары болгон сиздер аймактардын, айылдарыбыздын өнүгүшүнүн кыймылдаткычы болуп эсептелесиздер. Аймактык ишкерлерди колдоп, алардын долбоорлорун активирөөк каржылагыла, деди Жээнбеков. Ошондой эле ал жаңы ишкерлердин стартап долбоорлорун каржылоо, санарип технологиялары аркылуу насыяны тез берүүнү камсыз кылуу керектигин белгиледи. Аталган 4 финансылык мекеме жыл башынан бери 17,5 миллиард сомдук насыя бергени маалым болду. Быйылкы жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов дээрлик 2 жылдан кийин мекенине кайтып келишинин себебин саясатка кайтуу эмес, кырдаалды токтотуу аракети менен байланыштырат. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка кирип баратып, журналисттердин суроолоруна жооп берип, ал 7-8 августта Кыргызстанда курчуп турган кырдаал тууралуу айтты. Кырдаал курчуп турганда токтотуш үчүн учуп келдим. Күч органдарынан бирөө кайтыш болуп, жөнөкөй жарандардан көбү жарадар болду. Саясаттын эң жогорку тепкичи президенттикке талапкерлик. Мен программам менен элиме чыккам. Шайлоо болду, 2-чи орун алдым. Шайлоонун жыйынтыгын тааныдым, саясаттан кеттим деп айттым. Бабанов президентке жана күч органдарынын жетекчилерине аны аэропорттон эле кармап кетпей, үй бүлөсүнө жолугуп, кичи мекенине барууга мүмкүнчүлүк берген үчүн ыраазычылык билдирди. УКМКга шайлоо маалында 10 адырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары чакырылганын билдирди. Башкы прокуратура 2017 жылдын 28 сентябрында ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Эми ал УКМКга ошол иштин алкагында күбө катары суракка чакырылды. Бабанов 2017 жылда президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип, жакында гана кайтып келди. Ал Оштун Амир Темир конушундагы сөзүндө улут аралык чыңалууга чакырык таштабаганын билдирген. 19 августта Бабанов финансы полициясында Кыргызстан банкы боюнча сурак берип чыкты. Мындан тышкары ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. 7-8 августта Кой Таш айылында кийин бир катар кылмыш үчүн айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда бир офицер каза болуп, 130дай адам жабыркаган. Филиппиндин борбору Манила шаарында дүйнө мырзасы 2019 сынагы өтүп жатат. Аталган сынактын финалына 3 күн калды. Өлкөбүздүн атынан ырчы Даниэль Бегалиев катышып жатат. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен катышуучулар финалга өтүп, топ 5ке 10дукка кирет. Учурда сынактын катышуучулары ар бир күндө кызыктуу долбоорлорго, спорттук мелдештерге катышып, тапшырмаларды аткаруу жана тамак жасоо менен өткөрүп жатышат. Мырзалардын күнүмдүк иштери тууралуу маалыматтар менен Даниэль Инстаграмдагы баракчасына бөлүшүүдө. Алсак, катышуучулар бир нече күн мурда шаардан алыс эмес жердеги аралга барышып, коомдук долбоорго катышкан. Тагыраак алар кум жээкти тазалоо аталышындагы коомдук долбоорго катышып, таштанды чогултушкан. Саналуу күндөрдөн кийин сынактын финалы орун алат. Мен өзүмө ишенимдимин. Анткени мекендештерим мени моралдык жактан колдоп, жеңишке жетишимди каалап жатышат. Силер жазган комментарийлерди күндө окуп алып кубанам. Кыргыз өлкөсүнүн атынан дүйнө мырзасы 2019 сынагына катышып жатканыма мүмкүнчүлүк берген Алла Таалага ыраазы болом. Колдооңуздар үчүн ыраазычылыгымды билдирем, дейт ырчы. Дүйнө мырзасы сынагы 1996 жылдан бери өткөрүлүп келет. Быйылкы жылдагы сынакка 80ден ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Эл аралык сынакта ар түрдүү спорттук мелдештер, тамак жасоо жана башка сынактар орун алат. Жеңүүчү Mobstar тиркемеси аркылуу онлайн добуш берүү менен аныкталат. Айыл чарба министри Эркинбек Чодуевке карата Жалал Абадтагы Cotton Ocean компаниясы бир кезде Limatex ишканасын жетектеп турганда пахта даярдоого $1 миллион алып, ушул күнгө чейин карызын кайтарып бербей жүргөнү тууралуу даттанды. Аталган компаниянын жетекчиси Замира Ибрагимованын айтымында, ал иштер өлкөдөгү таасирдүү адамдардын аралашуусу менен ага карата козголгон кылмыш иштери соттук териштирүү аягына чыкпай келе жатат. Бул киши ошол кезде компаниянын директору болуп турганда акчаны алып өз колу менен квитанция жазып берген. Биз бул акчаны пахтаны даярдап берүү боюнча
боюнча келишимди негизинде бергенбиз. Анда бул киши Limatex пахта тазалоочу корпорациясынын аткаруучу директору болуп турган. Биз пахтаны тазалап берүү жана пахта даярдоо боюнча келишимге келип, акчаны эсепкана аркылуу өткөрүп бергенбиз. Бирок бул киши сезон бүткөндөн кийин пахта даярдап берүү боюнча өзүнө коюлган милдеттенмени аткарбай койгон. Ошентип акча бул кишиде калып кетти. Бизде муну тастыктай турган банк көчүрмөлөрү, акча алынган тууралуу квитанциялар жана эки тараптуу кол коюлган келишим сыяктуу бардык документтер бар. Бул адам кийинки сезондо пахта даярдап берүүгө убада берип, бирок ошондон кийин да акчаны төлөгүсү келбей, андан ары бизден качып эч эле көрүнбөй койду. 2010-жылы кандуу окуя болуп кетти. Акча ошол бойдон берилбей калды. Биз 2011-жылы арыз жазып, алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Андан кийин бул иш улам эле токтотулуп же кыскартыла берди. Биз болсо улам арыздана бердик. Ошентип отуруп биздин ишти териштирүү борбордук органдарга чейин жетти. Бирок майнап дагы деле чыга элек дейт Ибрагимова. Ал эми министр Чодуев бул коюлуп жаткан дооматтар курулай жала экенин айтат. Анын айтымында пахта тазалоочу Limatex корпорациясы менен Cotton Ocean компаниясынын ортосунда өз ара чарбалык мамиле боюнча келишимдин шарттары бузулган эмес. Ишенсе болобу? Министр экенине жана чоңүлөктөрдүн жакыны дегенине карабай, Чодуевди жагадан алганына караганда Ибрагимованын бир билгени же иштин ит өлгөн жайы барго. Булак факты кейжи.